Саламатсыздарбы, урматтуу Т-медиа баракчасынын көрүүчүлөрү. Бир нече күн мурун биздин редакцияга Кулатов кичи районунун жашоочулары кайрылышкан. Алардын айтымында ал жердеги ош ноокатка каттаган таксисттер аларга кооптуу жагдай жаратууда. Себеби дегенде аталган райондо 2 мектеп жана 3 бала бакча бар. Былтыркы жылы ал жерде 7 жол кырсыгы катталып, 2 жаш бала каза болгон. Жашоочулар балдарынын өмүрүнө кооптонушууда. Эртең менен гаилер келип ишетет, бир жолу келет. Келет дагы мына жолдо ыздак койгон бир кичинекей. Ошондо жолду кубалайт, алар келип кайра мына жака өтөт, мына жолго. Бул жерден 2 машина өтүүгө мүмкүн эмес. Үйлөргө кире албай атабыз. 6-үйгө, 8-үйгө, 9-үйгө, ар жакта улуду бар мына. Алардын баардыгы ошентип, ноокаттын таксисттери ошого келип алып турушат мына. Катардагы көрсөтүп кой кызым мынакей. Мына катарда тургандардын баары ноокаттын машинасы мынакей. Биз патрулдук милицияга кайрылдык, бирок жашоочулардын айтымында алардын кылган иш-аракеттеринен эч кандай майнап жок. Көбүнчө эле ушул жерде кызмат өтөбүз. Мына могул жерде көрүп жатсыздар, өзүңүздөр дагы. Элдер өтө көп болот. Бул жерде канча жолу биз келип эскертүү да беребиз, протоколдор да жазып берип атабыз. Ага болбой эле кайра эле келип алышат. Биз ошол Кулатов районундагы ош ноокатка каттаган таксисттердин да оюн угуп көрдүк. Өзү ноокатка мени мурда 5 жыл мурда берген. О, автовокзал, жаңы автовокзал. Аяка kim barmaydı da, o çekiye. Ne sebepten barmaydılar? Barınsanızdan yok, oyaka çalışın, bu vasıftan oyaktan adamlar oyaka barmaydı. Ekmeğini tuval için gelmek yok da. Bizge bu neden çok olacağını bilse de balıyor. Onu yapmayın, zapırsan. Жашоочулар буга чейин мэрге бир нече жолу кайрылганын айтышууда. Кала башчысы жаңыдан кызматка отурганда бул көйгөйдү чечип берүүнү убадалаган. Биз Мамбетовго бул унутулган убадасын эстетип кайрылып көрдүк. Да, алабыз, ал каралып атат. Азыр ошол жерде таксисттерди ошо көчүрүү боюнча бир иш-чаралар жүрүп атат. Мен ойлойм, ушу жакын арада чечип беребиз муну. Мен билем ал жерди, сүйлөшкөм, көргөм, уккам, келишкен. Кайсы жакка жылдыруу? Вот азыр ошондой карап атабыз да, кайсы жерге көчүрсөк болот варианттарды ошол архитектура менен биргеликте ошо иш алып барылып атат. Канча убакыттын ичинде бул маселе чечилет? Мен ойлойм, бул эми жазмалуу менен чечилет. Бул көйгөйдүн жаз айына карата чечилишин күтөбүз. Кала башчысы убадасын аткарат деген үмүттөбүз. Сиздер менен мен Даяна Данияр кызы болдум. Саламатта калыңыздар.